Өзүнүн эмгекчилдиги, кесипкөйлүгү менен өзгөчөлөнгөн Умтул Орозова Кыргыз телерадиосун өнүктүрүүгө өмүрүн арнагандардын бири болчу. Акылына ажары айкалышып төгөрөгү төп келген Умтул Орозова КТРдин босогосун 28 жашында аттаган. Ал кездеги комитеттин жетекчиси Асанбек Токонбаев кесипкөйлүгүн байкап, Орозованы 1967 жылы режиссерлук кызматка алган. Сүйгөн кесибин ардактап, берилүү менен иштегендиги үчүн мээнеткеч инсандын кызматтык даражасы уламдан улам жогорулап отурган. Катардагы режиссердо мамлекеттик телерадио комитетинин башчылыгына чейин жеткен. Ал телевидениянын материалдык техникалык базасын чыңдоого, кадрдык дараметти өнүктүрүүгө чоң салым кошкон. Ал карапайым, өтө боюн көтөрбөгөн. Мына ошон үчүн бул Москвага да барып, бүткүл союздук радио телевиденияда иштеп, анан пенсияга чыгып, ушу катарыбыздан ушундай жакшы адамды жоготконубузга зор кейиштебиз. Өңдүү түстүү ушунчалык жараткан бул кишиден эчтекесин аяган эмес, акылдуулугун дагы, сулуулукту дагы берген. Кыргыздын кырак кыздарынын бири эле. Өзү профессионал режиссер эле да. Мына азыр мен бир эле мисалын айтайын. Ал киши ушул КТРКнын председатели болуп турган учурда дагы өкмөттүк чоң иш-чараларда ал киши пультка өзү отурчу, ПТСке өзү отурчу. Күчүн, акылын, билимин аябай калкына жан дили менен кызмат кылып, мыкты иштөөнүн үлгүсүн көргөзгөн Умтул Орозова СССР Жогорку Советинин депутаты, Жогорку Советтин эл аралык иштер боюнча бөлүмүнүн мүчөсү болгон. Көп жылдык үзүрлүү эмгеги бааланып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери да болду. Кийин Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгын артырууга кошкон салымы үчүн даңк медали менен сыйланган. ЦКдан өкмөткө барып иштеп кайта кийинки жылдары жогорку кеңештин депутаты болду бул киши. Ошондуктан бул кишинин салымы менин оюмча эч качан унутулбайт. Умтул Шейшевна бул телевидение ийне жибине чейин билчү, түшүнчү. Себеби ал профессионал болчу, ошондуктан түшүнчү. Улуттук маданият менен журналисттер коомдун кабыргасын кайыштырып, калыстыгы, чынчылдыгы, боорукерлик жана эмгекчилдиги менен журтунун эсинде калган Умтул Орозова 79 жашында жарык дүйнө менен кош айтышты. Элинин сүйүктүү жана сүйкүмдүү кызын акыркы сапарга узатуу үчүн Умтул Орозованы баалаган замандаштары, мамлекеттик коомдук маданий ишмерлер, чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү, жакын туугандары, Кыргыз телерадио корпорациясынын жамааты жылуу сөздөрүн арнап татыктуу узатышты. Жетекчилик сапаты өтө бийик. Жана жумушка болгон талаптары ташка тамга баскандай так. Темирдей тартипти сүйгөн анык кесипкөй профессионал ишкер экендиги талашсыз. Сиз биздин жүрөгүбүздө жашайсыз. Жаткан жериңиз жайлуу болсун. Терең кайгыруу менен жакындарына КТРКнын жалпы жамаатынан көңүл айтабыз. Бул кишинин эмгеги биздин телерадионун, маданиятыбыздын тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калууга тийиш. Биз Умтул Шейшевнадай эмгегин арнаган жетекчилерди эч убакта унутпашыбыз керек. Тарыхта татыктуу орду бар үлгүлүү инсан, мамлекеттик телерадио комитетинин мурдагы төрайымы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Умтул Орозованын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Өтөлгөлүү өмүр сүргөн өрнөктүү эжебиздин жаркын элеси Кыргыз элинин жана кесиптештеринин эсинде түбөлүккө сакталат. Кыял Шаршеева, Бексултан Курманбеков, Ала Тоо 24.